Ассаламу алейкум достор. Бүгін соның күн болды. 15-20 бала болып Towing компанияны ішіне майлап қойдық достор. Мына мо тракты алдық. Мұшын менен жеңіл машиналар, контейнерлер, любой нәрсені, моға батқан нәрсені барын ташыйбыз. 2 заказ алып, Нино жасап қойды да. Официально понедельник күннен баштап иштей баштайбыз достор. Мына Нино қалпақ киіп алды. Нино қалпақ киіп алды. Do you wanna turn on lights? Мына азыр деген Нино деген тракты от алдырып тұрып жарықтарын күйгізіп көрейін деді. Оппа! Достор, мына ушул трак 25-ші жылқы Құдай бұйырса алдық. Ушундай жарықтар көп болуш керек, билесиздерби, Towing'тики. Perfect. Мына ушунун баарын жылтыратып алып, Нино 2 бузулуп калган машинаны шаптарга жеткизип келди. ABN, Towing and Recover деп аты да коюлду. DOT, MC номерлеринин баары алынды. Кудай буйрса иншуренске отургуздук. Эми понедельниктен баштап иштей баштайт, Кудай буйрса достор. Мен телефондорду жазып коем, чалыңыздар. Кээ бирөөнүн машинасы бузулуп калат, кээ бирлер бир контейнерде бир жакка барыш керек. Же болсо мога бата турган эмне бар? Forklift, любой нерсени. Достор, ошондой. Улам Нино көрсөтүп атпайбы мына. Мояк артты көздөй жылат. Артты көздөй жылып, анан өйдө болот. Көрдүңүздөрбү? Любой нерсени мунун ичине салып алып, лебедкасы да бар. Тартып кетет. Ой. До конца көрсөтүп коюн деп атпайбы? Мына. Могу жерден любой машина болобу, пикап трак болобу, трактор болобу, бардык нерсени салып, лебедкасы да бар. Мына лебедкасы да бар. Көтөрүп чыгып кетет. Perfect, amazing. Thank you. Мына ABN, Towing and Recover. Урру. Жакшы. Мыякта компрессор иштеп калды. Буга дагы MC DOT полностью бүт бар алынды да. Понедельниктен күндөн баштап уже иштей баштайбыз. Балдар чалып атат ужачы. Экендештер чалып, ана биз айттык, муну менен кичине кымбат болуп калат. Андан көрөк жана тол бар деп койбу, артына илип алып эле кадимки эле трак менен сүйрөп келгиле дедик да. Бул болсо эмнеге жакшы бул, достор? Жолдон чыгып кетсе, ошондон тростор менен сүйрөп чыгып, жүрбөй калса, ошолордун бүт баарынан кышкыга жакшы да бул. Мына бул жакта Кудай буйрса Бактияр отурат. Мондай кара дивандан мо жерге коюп коебуз. Бүттү, андан башка эчтеке деле кереги жок. Бактияр мыякта отурат. Opel Freight. Экинчи этажда, достор. Мен отурмай болдум. Жакта дагы диванды коебуз. Мына эки стол, мояка дагы угловой диванды коюп коебузбу? Кара дивандан коюш керек да. Мына мыякта отурабыз, Кудай буйрса. Өйдө жакта да жакшы офисибиз бар. Ана мыякта дагы офис керек экен. Мекендештер келип калат, сүйлөшүш керек. Ана мо жакшы окат да, нервди успокоить эткендей. Стрессовый жумуш да, трак. Ана акырын монтип карап отурсаң, сонун желегичти желбиретип билип койдук. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менин атым Алмаз. Менин атым Нино. Сенин атым ким? Менин атым Алмаз. Nice to meet you. Абдан кубанычтамын. Абдан кубанычтамын. Nice to meet you. The office, you know. Жакшы офис? Yeah, it's nice. Really nice. Okay. Ниного мо калпакты бердим, бирок деген бул ички болуп атат. Next time I will buy very good калпак for you. Yeah. Kalpak. Yeah. Jakşı jigit kalpak. Жакшы жигит калпак. Okay. Ассаламу алейкум, достор. Жаңы линия пайда болду бизде. Кудай буйрса. Мояка кофе машинасы керек болуп атат. Азыр жаңы линия боюнча мен сиздерге айтып берем. Абдан сонун линия $16,000 тимге. Так.
Ичине окшош келатат офис. Мияка диван өткөндө айткам, алынды диван. Дагы дополнительный столдар алынды. Жакшы, Кудай буйруса. Достор, кандай линия дебейсиздерби? Небраскадан башталат. Азыр мен сиздерге кирип айтып берейин. Көптөгөн мекендештер азыр стабильность керек деп атпайбы? Азыр мен сиздерге шашпай ушул линия жөнүндө кенен айтып берейин, достор. Бул линия кандай линия? Гросс $16,000. Бир жумада $16,000 линия Небраскадан башталат. Колорадо Денверге барат, андан ары Портланд Орегонго барат, андан ары Вашингтон Сиэтлге барып, аяктан полный жүктү таштап коюп, кайра артты көздөй чыгабыз. Вашингтон Сиэтлдан Портланд Орегонго, андан кийин Денвер Колорадога барып, андан кийин Небраскага барабыз. Бир жумада 7,784 майлга $16,000 төлөп берип атат. Тимдин грузу. Кээ бир компаниялар менен сүйлөшүп калдым. Ошол жакта иштеген балдар менен сүйлөшүп калсам айтат, көбүнчөсү жумасына 8,000ден ашык майлайт экен да, 2 киши. Анан гросстору 14-15 дейт. Бул деген 7,784 майл, гросс 16,000. Абдан сонун. Бул эч качан токтобойт. Кышы, жайы, күзү бирдей ценада. Жазында болобу суммасы 16,000, 7,774 майл боюнча калат. Круглый год сезон. Буга чейинки линия толду. Кудай буйруса, эртең экинчи күнү биринчи жүктү алат. Экинчи тим үчүнчү күнү, төртүнчү, бешинчи күнү алат. 4 тимде керек дегенбиз. Ал линия толук толду. Жана Шарлотт эмеден Норс Каролинадан башталып, тиягы Юта, Солт Лейк Ситиге барып кайра келмек. Ал линия 8,200 майл айдалмактагы 17,700 болчу. Ал толду. Экинчи линия, достор. Келиңиздер, бардык трейлер менен, керектүү нерсе менен камсыздайбыз. Эң негизгиси сиздерде тим болуш керек, 2 киши, анан өзүңүздөрдөн тың трак болуш керек. 16,000 бир жумада гросс, 7,784 майл айдаш керек. Абдан сонун линия. Анан дагы бир линия эмдиги жумада болуп калышы мүмкүн. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мен өткөн видеодо айткам. Ал деген Amazon, Illinois, Вашингтон Сиэтл, кайра Вашингтон Сиэтл, бул жака бир жолу барып келип, кайра барыш керек. Ошондо 6,200 майл болот, Кудай буйруса. Анын гроссу 15,000. 15,000дик линия болот. Аны жаңгыз киши деле алып иштесе болот, бирок жаңгыз кишиге өзүңүздөр элестеткиле. Жума сайын 6,200 майл. Бир жума, 2 жума иштерсиңер, андан кийин ошо болбой калат, агып калат деп коет да, мыяктачы. Ошон үчүн тим шашпайт. Кээ бир ушундай эмелер бар экен, линиялар бар экен. Иллинойстан Вашингтонго 2 жолу барып келет экен. 8,000ден ашык майл жүрөт экен, 15,000ге. Мен жакында эле бир төлөө бербеди медеринимчи. Ошо менен сүйлөшүп 2 жолу барып келет экен, 15,000. Биздики болсо бир жолу барып келип, анан ар жака барат. 2,100 майл. Азыраак, бирок баасы деле ошондой да. Чалыңыздар 917 544 4254. Күтөбүз, өсүп келатабыз. Ошо биздин компанияда 106, мен бүгүн санап чыктым, 106 трак болдук, достор. Достор, кое туруңуздар. Мен накта жалпак тил менен дагы бир жолу айтып коеюн. Жаңы линия. Жап-жаңы линия, достор, жап-жаңы линия. Мен кээ бир жерин айтпай калып турмун, азыр толук айтып берем. Линия Небраскадан башталат. 1. Бул деген өтө жеңил жүктөр, USPS, почта. Аяктан башталып, Колорадо Денверге барат, аяктан жүк түшүлөт. Андан ары Портланд Орегонго барат, андан ары Вашингтон Сиэтлге барат, андан ары бери көздөй чыгат. Кайра Портланд Орегонго барат, анан Колорадо Денверге келгенде линия бүтөт. Анан Колорадо Денверден Небраскага чейин 500 майл пустой айдап барыш керек. Бир чети жакшы, солярка кетпейт, пустой, бирок жанагы сумманын ичине кирип калат да.
Бұл 500 майлға төленбейді. Анан ошондо полный майлжды санаганда 7784 болот атат. Анан RPM $2.8 пи ушундай болуп калат да, достор. Эми толук айттым окшойт. 16000 гросс, 7784 майл. Тим керек 2 баладан өзүңөрдө трак болуш керек. Чала бергиле 4 гана тим керек. 4 гана тим керек. Ошо 4тө толгондо уже принимать этпегиз. Биздик бат эле толуп калат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кээ бир балдар чалганда биз айтып атабыз, бүттү. Мен видео чыгардым, 1 күнүн ичинде толуп калат, бүттү. Баары сонун болот атат, достор. Күтөбүз. 917 544 42 54 чалыңыздар. Мына сары жожо жуулуп атат. Азыр ичи тышы зыңгырада жуулат. Механиктерге киргизилет. Бир сыйра карап туруп, анан бул жолго чыгарылат. Ассаламу алейкум, достор. Кандай турасыздар? Кудай берсе баары жакшы. Жигиттер машинаны дагы жылтыратып коюптур ичи тышы менен. Бактиярдыкын да жылтыратып коюптур ичи тышы менен. Эки жигит иштеп атат. Кычырата иштеп атат. Жанатан бери 3 трак жуушту. Дагы монча суу калып калды да. Дагы бир трака жетет окшойт, мындай 4 тракабы, 5 трака жетет экен. Оборудованиянын баары бар, достор. Чалыңыздар. Жаңы эле мотракты жуушту. Бул да Кыргызстанда эси, бунун да чыгарыш керек болду. Азыр механиктер бир сыйра карабай коюш керек. Анан мотракка дагы бизде иштеген жигит 35%ке берем деп атат. Муну эртең Аскар деген инибиз келатат. 1,5 жылдык опыту менен. Бизде почти трак жок калды. Эртең бир инибиз 25-жылкы трак кошом деп атат. Эгер жакшы болсо дагы бир жолу дагы бир трагым бар дейт. Достор, трак жудурам десеңиздер, мына азыр обед болуп атат тияктачы. Так, 45 дейт. Бүтө трак деле жок калды тур. Мо 24:00 бул линияга кетет. Бул башка компаниянын трагы. Бизге ичи тышын жуудуруп, ремонт кылып даярдап койду, алып кетиш керек. Бүт балдар ичи тышын жууп, мояка солидордон сүйкөп кычыратып коюшту, достор. Достор, мо жигиттерге жумуш керек да. Күн сайын жок дегенде бир 4 трак, 5 трак жууп туруш керек. Трагыңарды жуудурам десеңиздер, алып келиңиздер. Моякта бир трейлер турат. Инвестин майын алмаштырып атабыз, башка компаниядан келген. Ал чыкса аны жуушат. Ушундай, достор. Чалыңыздар 917 544 42 54. Бул жигиттер дагы акча табыш керек. Силер трагыңарды жуудурсаңар, булар акча таап, үй бүлөсүн багышат эки жигит. Биз эмнеге өткөндө токтоп калдык эле. Биздин компанияда иштеген эки жигиттин правасы түгөнүп калган. Анан ошол жигиттер жууп аткан. Анан кийин жаңы закон чыкты деп ДМВге барабыз деп атканда, уже ушу жумада барып көрүшөт. Бирок ал закон чыккан. Кандай закон чыккан? Бая Трамптын законун замораживать этип койгон сот. Бирок ДМВге команда келбейт да. Команда келсе эле бүттү уже. Жанагы жоголуп кеткен праваларды алмаштырып, срок бүтүп калган праваларды жасаш керек болчу да. А может ушул жумада чечилип калат, Кудай берсе. Мен ушул видеону тартып аткан себебим, эки жигит келди, орношту. Күн сайын трак жууш керек да. Ошондо үй бүлөсүн багат. Келиңиздер, чалыңыздар, жуудурутуңуздар, любой жерге жетип барабыз. Венди көрдүңүздөр, бүт оборудование ичинде. Химиялардын баары алынган, достор. Мо трактагы бүгүн чыгып атат. Мирбек деген инвест келди Синсинатиден. Мо тракты бердик, трейлерди бердик. Бул трактагы бүгүн Кудай берсе жолго чыгып кетиш керек. Ушундай. Мына ичинин баары жуулган. Мына мо матрасыңар аман эле болсун дейт. Мына жаңы матрас алдык. Водитель айтты, мен бул матрас менен чыкпайм дейт. Жубай экөө чыгат да. Таза жигиттер экен. Бүгүн Кудай берсе азыр жүк издеп атат. Алдыңарбы же жүк берилекпи? Берилек сейчас. Алгандан келе сразу чыгасыңар, Нос Каролайнаны көздөй кетет Шарлотка. Ошону постоянно линияда иштейт. Линияда иштейт, постоянно. Мына сары жожо жуулуп атат. Азыр ичи тышы зыңгырада жуулат. Механиктерге киргизилет.
Bir sira карап туруп анан бул жолго чыгарылат. Ассаламу алейкум достор. Кандай турасыздар? Кудай буюрса баары жакшы. Жигиттер машинаны дагы жылтыратып коюптур ичи тышы менен. Бактиярдыкын да жылтыратып коюптур ичи тышы менен. Эки жигит иштеп атат. Кычырата иштеп атат. Жанатан бери 3 трак жуушту. Дагы монча суу калып калды да. Дагы бир тракка жетет окшойт мындай. 4 тракка, 5 тракка жетет экен. Оборудованиянын баары бар достор. Чалыңыздар. Жаңы эле мо тракты жуушту. Бул да Кыргызстанда эси, буну да чыгарыш керек болду. Азыр механиктер бир сыра карабай коюш керек. Анан мо тракка дагы бизде иштеген жигит 35%ке берем деп атат. Муну эртең Аскар деген инибиз келтет. 1,5 жылдык опыту менен. Бизде почти трак жок калды. Эртең бир инибиз 25-жылкы трак кошом деп атат. Эгер жакшы болсо дагы бир жолу дагы бир трагым бар дейт. Достор, трак жуудурам десеңиздер, мына азыр обед болуп атат тияктачы. Так, 45 дейт. Бүтө трак деле жок калды тур. Мо 24:00 бул линияга кетет. Бул башка компаниянын трагы. Бизге ичи тышын жуудуруп, ремонт кылып даярдап койду, алып кетиш керек. Бүт балдар ичи тышын жууп, мояка солидордон сүйкөп кычыратып коюшту достор. Достор, мо жигиттерге жумуш керек да. Күн сайын жок дегенде бир 4 трак, 5 трак жууп туруш керек. Трагыңарды жуудурам десеңиздер, алып келиңиздер. Мына моякта бир трейлер турат. Инибистин майын алмаштырып атабыз, башка компаниядан келген. Ал чыкса аны жуушат. Ушундай достор. Чалыңыздар 917 544 42 54. Бул жигиттер дагы акча табыш керек. Силер трагыңарды жуудурсаңар, булар акча таап, үй бүлөсүн багышат эки жигит. Биз эмнеге өткөндө токтоп калдык эле. Биздин компанияда иштеген эки жигиттин правасы түгөнүп калган. Анан ошол жигиттер жууп аткан. Анан кийин жаңы закон чыкты деп ДМВге барабыз деп атканда уже ушу жумада барып көрүшөт. Бирок ал закон чыккан. Кандай закон чыккан? Бая Трамптын законун замораживать этип койгон сот. Бирок ДМВге команда келбей атат да. Команда келсе эле бүттү уже. Жанагы жоголуп кеткен праваларды алмаштырып, срогу бүтүп калган праваларды жасаш керек болчу да. А может ушул жумада чечилип калат, Кудай берсе. Мен ушул видеону тартып аткан себебим эки жигит келди, орношту. Күн сайын трак жууш керек да. Ошондо үй бүлөсүн багат. Келиңиздер, чалыңыздар, жуудурутуңуздар, любой жерге жетип барабыз. Венди көрдүңүздөр, бүт оборудование ичинде. Химиялардын баары алынган, достор. Мо трактагы бүгүн чыгып атат. Мирбек деген инибиз келди. Синсинатиден. Мо тракты бердик, трейлерди бердик. Бул трактагы бүгүн Кудай берсе жолго чыгып кетиш керек. Ушундай. Мына ичинин баары жуулган. Мына мо матрасыңар аман эле болсун дейт. Мына жаңы матрас алдык. Водитель айтты, мен бул матрас менен чыкпайм дейт. Жубай экөө чыгат да бул. Таза жигиттер экен. Бүгүн Кудай берсе азыр жүк издеп атат. Алдыңарбы же жүк берилекпи? Берилекпи сейчас. Алгандан кийин сразу чыгасыңар, Нос Каролайнаны көздөй кетет Шарлотка. Ошону постоянно линияда иштейт. Линияда иштейт, постоянно. Кыргызстандын желеги желбиреп турат. Достор, кандай турасыздар? Эч кандай деле жаңылык жок, жөн эле бир-эки нерсени көрсөтүп коюн деп атам, кызык нерсени. Мыякта бир трак турат. Мыякта бир трак турат. Мыякта бир трак, анан могул жерде бир трак турат. Могу трак деген бир головка жагынбы, өткөндө жасатып кеткен окшойт. Анан дагы бир сыра 20 майл жүркүлөгөндөн кийин текшеребиз дептир, текшерип атышат. Кудай берсе, достор, могул трак болсо жолго чыккан аткан. Бүгүн айдоочу келген. 35%ке отуруп атат. Бирок дөңгөлөгүндө могул жерде трещина бар экен, көрдүңүздөрбү? Мондайдан кетет экен, трещина. Бул болбойт. Көрдүңүздөрбү? Бүгүн жолго чыкпай калды. Биз эртең менен дилерскийде мондай диск алып келебиз да, алмаштырабыз. Бул деген астыңкы дөңгөлөктөр опасный. Анан
Бул трак эмне турат? Бул 45-45. Бул деген линияга чыга турган трак. Жанагы линия бар да бизде. Шарлотт, Норт Каролайна, Юта, Солт Лейк Сити деген линияга $17,700 линияга эң акыркы тим. Бул жигиттер деген эртең кечинде чыгып кетиш керек жолгочу. Бүт май сайларын баарын алмаштырып даярдап атабыз. Могу трак болсо бүт баары жасалды, дөңгөлөктөрүн алмаштыралы десек, достор, азыр абдан кызык нерсе көрсөтөм. Мына дөңгөлөктөрүн көрүп атасыздар. Размерин көрсөтөйүн, размер менин колумду карагыла. Мондайдан койгондо чыпалактан баштап бармакка чейин расстоянияны көрдүңөр, э? Мондай калып калып атат. Азыр могу дөңгөлөктөргө карагыла. Балдар салып атып болбойт экен байке деди да. Мына карагыла. Кол машып калып атат, көрдүңөрбү? Тигиники жетпей атат, меники болсо мыякта кол машып калды. Достор, бракованный экен, бракованный. Мондай дөңгөлөктөн 20 бар болчу биздечи, бракованный экен. Буларды кайра өткөрүш керек болот. Силерде ушундай болду эле. Достор, ушундай болду эле. Мына караңыздар. Мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтөм. Мояка дагы 4 дөңгөлөк салыш керек болчу. Тетил жака дагы 4 дөңгөлөк салыш керек болчу. Азыр мына карап туруңуздар, достор. Мына чыпалагымды караңыздар. Мыякты караңыздар. Мына чыпалакты караңыздар, мыякты караңыздар. Көрдүңүздөрбү? Эми мыякты караңыздар. Чыпалакты койдум, көрдүңүздөрбү? Эми мыякты караңыздар. Ашып калды наоборот. Мончалыкка. Могу 20 дөңгөлөк ичке болуп атат. Үйленбей койду, такыр. Мону деген дөңгөлөккө салыштагы азап болду. Көрдүңүздөр, булардын баарын атайын жидкость менен сүйкөп, суюктук менен, ба самын сууга окшош. Булардын баарын сүртүп киргизип атат. Бирок үйленбей атат. Өткөндө Кыргызстандан чыгып, бир мекендешим мага айтып атат. Мондайды байке кайдан алабыз дейт. Биз деген мыякта Харбар Тулс деген бар, ошол жактан алганбыз. Мына мону менен дөңгөлөктү бат эле перебортовка жасап коет. Бир киши ойноп жасап коет да. Атайын инструмент. Кыргызстанда кантип жок болсун я. Кыргызстанда жок, ушуну кантип Америкадан алдырабыз дейт. Достор, ошондой бракованный. Мыяка бир механик телефонду унутуп кетти. Иштер ошондой. Эң сүйүнүч, эң сону жаңылык, достор. Бүгүн эң кыйраткан жаңылыгым желекти могу жерге илип койдум. Желекти илип коюп сүйүнүп атам. Анан жакшы жаңылык, бизге көптөгөн жигиттер жумушка орношуп атасыздар. Биз айтып атабыз, драг тестти өткүлө. Андан кийин өйдөнкү офиске барып, аяктан договор түзүп, анан кайра ылдый келгиле ошол жака деп атабыз да. Эртеңден баштап Кудай буйрса, сейфти кызыбыз бул жакта отурат. Сейфти кызыбыз бул жакта отурат. Эч кандай өйдөнкү офиске барбайсыңар. Бул жака эле келесиңер. Чанаханга келесиңер. Мыяктан жаныбызда драг-тест бар. Драг-тест ушул жактан өтөсүңөр дагы. Бул жака келип, кызыбыз сейфти кыз менен кезигип, договорду түзүп, мыяктан флит менеджерге кезигип, трагыңарды принимать этип, анан жолго чыга бересиңер. Кудай буйрса, бизде азыр план боюнча кайсы трак чыгат билбейм. 2 трак эртең менен кириш керек. Бир трейлер келген. HLM компаниясынан степбек бир трейлерди ушул жака киргизип жасайбыз. Анан 2 трак Кыргызстанда, эси Кыргызстанда. Бир сары жожо, анан ак Volvo кирет. Аларды жасайбыз. Азыр бизде Кудай буйрса 4 трак бар, достор. 4 трак бар, келиңиздер. 4 трак эгерде жолго чыгып кетсе 110 болуп калышы мүмкүн да. 4 трак эгерде жолго жок, бирөөсү 109 болот ошондо. Анткени бир тракты 23-жылкы тракты бир мекендешибиз өткөрүп, өзүнө трак алып атат. Бирок ал тракта келип калышы мүмкүн. Бүт бар сонун план менен кетип атабыз. Биз деген менин планым боюнча жаңы жылга чейин 100гө жетиш керек болчу. Биз жаңы жылга жетпей эле ноябрдын ортосунан өтүп, аягына жете электе эле уже 110го жакындап кеттик, достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак калыңыздар.